Biraz biyirak atışasın ошондо. Мына көрүнбөсүн. Жок, мынасы бийик кой. Баштайлы. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Meyrimdi jana rayımdı Allah Taala'nın isminden başlayın. Assalamu alaikum hurmatlı bizdin jalpı Facebook barakçabızda jana ошондой эле Instagram'dagı jalpı bizdin көрөрмандар, musulman yurttuğanlarыбыз jalpı mekendештерибиz. Allah Taala'nın meyrimi тынчтыгы жалпыңыздарга болгон болсун. Allah Taala'm жалпыбыздын ошол өзүнүн ıyık aylarındагы өзгөчө бүгүнкү дагы ıyık түндөрдөн бири болгон бараат түнү деп айтабыз. Арылуу, тазалануу, кечирилүү мындайча түнүндө баардыгыбыздын кылган дуаларыбызды Allah Taala'm кабыл кылган болсун. Har bir musulman pendesi Kuday Taalaga жүрөгүн iman менен байлаган пенде инсан Allah Taala'nын ыраазылыгы үчүн менин күнөөлөрүм жок болсо экен, мен бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы бактылуулукту, жакшылыкты көрсөм экен деп тилек кылып арзулайт экен. Андыктан мына ошол өзгөчө күндөрдө бүгүнкү да тема өзүңүздөргө маалым болгондой эле бараат түнү жөнүндө, бараат кечеси жөнүндө бүгүн кеп кылмакчыбыз. Деги эле бул кандай түн, Шабан айындабыз мына азыр. Шабан айынын так ортосуна келип калдык. Мынакей нысф Шабан деп айтабыз. Шабан айынын ортосундабыз. 14-нөн 15-ине караган түндөбүз. Андыктан бул түндүн өзгөчөлүгү же бул айдын өзгөчөлүктөрү жөнүндө мен бүгүн сиздер менен аз да болсо биргеликте ошол кеп кылмакчымын иншалла. Жалпыбызды албетте пенде болгондон кийин каталарыбыз көп. Ар бирибиздин өзүбүзгө жараша мындайча айтканда кемчиликтерибиз болушу мүмкүн, күнөөлөрүбүз болушу мүмкүн. Андыктан адам баласы бул дүйнөдө кээде артынан бир жакшылык кылып, ошо күнөөлөрүн, каталарын баарын жок кылганга аракет кылат. Бирок ошол эле учурда баардыгы да дайыма эле өзүбүздүн каталарыбызды сезип жашап атабызбы, же болбосо маны оңдогонго аракет кылабызбы артынан эле деген суроого баардыгы эле ооба деп жооп бере албайт экен. Ошондуктан Алла Таалам жылдын ичинде кээ бирки айларды берген. Ошол айлардын өзгөчөлүгү башка айлардан айырмаланып, ал айларда аткарылган жумуштар, амалдар, жакшы иштер башка айларга салыштырмалуу, башка күндөргө салыштырмалуу абдан чоң эселеп көптөгөн сооптор менен кайтарылат. Ошол эле учурда жуманын кээ бирки күндөрүн берген, жума күнү мисалы үчүн ошол күндө кылынган дуаларды дагы, же болбосо кылган жакшы амалдардын дагы башка күндөргө салыштырмалуу өтө сооптуу экендиги айтылат. Кээ бир түндөрдү берген, ошол кадыр түн деп баарыңыздарга маалым болгондой, ошондой экинчи бир кадыр түн деп аталган. Экинчи бир кадыр түн деп аалымдарыбыз айткандай, бул кадыр эмне бараат түнү. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, бул кадыр түн дегеле ар бир жакшылыктын сообу 30.000 эсе сооптуу амалга менен кайта турган болсо, бул бараат түнүндө бүгүнкү түн 20.000 эсе көп сооп менен кайтарыла турган бир түндөрдөн. Эмне иштер десе, Кудай Таалага жаккан иштердин бардыгы. Бүгүн эгерде отуруп бир кичине Куранды ачып бир канча аят окуп койсоңуз деле, ар бир тамгасына жөнөкөй күндөрдө 10дон сооп берген болсо, бул түндө элестетиңиздер 20.000ден сооп берет ар бир тамгасына деген маселе. Эгерде бул түндө бир китеп окусаңыздар, бул түндө бир инсандарга жакшылык түшүндүрүп айтсаңыздар, бул түндө бирибизге бир жакшылык кылдык, балким бир садака бердик, мындайча айтканда, же болбосо күндүздөрүн бүгүн орозо кармап өткөргөн болсок, Алла Таалам ушунчалык деңгээлде көп эселеп сооптор менен кайтарат экен. Ошондуктан жөнөкөй учурда ар бир окуган Куранды айтып атабыз 10 сооп деп атабыз, бирок бул күндөрдө 10 сооптон дагы ашып өткөн, дагы көбүрөөк, мына 20.000, 30.000ге чейинки сооптор бериле тургандыгы айтылат. Ыйык айларда өзгөчө Рajab, Шабан, Рамазан айы деп 3 айды айтабыз. Ислам дининде бул айлар өзгөчө ыйык айлар. Бул айлардын кириши менен пайгамбарыбыз бул айларга өзгөчө мамиле кылган. Рajab айынын киргенден баштап пайгамбарыбыз Рамазандагы атмосфера кандай болгон болсо, ошону жашатканга аракет кылып, орозо кармап баштаган, көп узатпастан туруп, ошол эле учурда Шабан айы кирген учурда дагы көбүрөөк орозо кармап пайгамбарыбыз орозо менен өткөргөндүгү айтылат да. Бул түндөрдө 10.000, 20.000 деген эсепке чейин сооптор жетет деп атабыз да. Бул түн кээ бирки аалымдарыбыз айткан эмесине ылайык 50 жылдык мисалы үчүн бар ибадат өкүмүнө болгон бир түн дейт да. Бир мисалы үчүн бир жакшылык бул түндө 2 рекат намаз окусаңыздар, бул түндө
тахажжуд намазын айтып атам жөнөкөй эле бизде колубуздагы бар нерселерде бул түндө өзгөчөлөп бир намаз окуу деген нерсе жок, өзүнчө бир намаз окуу деп кээ бирки китептерде келсе дагы мунун булактары ишеничтүү булактар эмес, балким бир бидаат кийин пайда болгон нерселер деп алынат дагы. Ал нерсени биз айтпайбыз, биз жөн гана айтабыз. Бул түндөрдө дагы көбүрөөк сиздердин колуңузда бар. Эгерде ушул күнгө чейин каза намаздар болгон болсо, келиңиздер каза намаз окуйлу деген маселе. Бул түндө дагы эмне кылабыз десеңиздер, Куран окулуш керек, тахажжуд намаздар окулса болот. Мисалы үчүн жок дегенде түндүн бир бөлүгүн жандуу уктабастан өткөрүү деген нерсе. Себеби жүрөктөрдүн өлгөн күнүндө деп айтып атабыз, жүрөктөр ойгонбой калган күндө ушул түндөрдү жандандырып өткөргөн инсандардын жүрөктөрү жандуу болот деп айтат да. Эмне кылуу керек десеңиздер, ошол бир гана Куран окуу эле намаз окуу эмес, балким дагы көбүрөөк кечирим сурашыбыз керек экен. Кечирим сураш дегенде мындай айтканда Алла Тааладан истигфар, тобо тилеп кечирим сурашыбыз керек болот. Бул эмелерде күндүздөрүн орозо менен өткөрүшүбүз керек болот. Эгерде кандайдыр деңгээлде бир жүрөгүндө бир түшүнбөстүк болуп аткан, балким таарыныч болуп аткан инсандарыбыз ичиндеги нерселерди айтсын, ушул күндөрдө кечирим сураганга аракет кылсын. Андыктан биз мына ушул ногул эмебиз. Биз ошондуктан дагы бир нерсени айтып кетели. Шабан айы кирген учурда бул бир Шабан айы деген эмне дегенде, Шабан айынын бир мааниси бул пайдалуу бир жол деп айткан экен. Мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадиси бар. Иза дахала Шабану фатахиру анфусакум ва ахсину ниятакум фихи. Эгерде Шабан айы кирип келген болсо, анда силер ошол Шабан айында мүмкүн болушунча өзүңөрдү тазалагыла деген экен. Тахиру анфусакум, напсиңерди, жан дүйнөңөрдү тазалагыла. Жана ошондой эле бул мына айтканда айда ва ахсину ниятакум фихи. Бул айда ниетиңерди түз кылгыла, ниетиңерди жакшы кылгыла. Адам баласына оор келсе дагы чындыгында бүгүн ниетти түз кылып таза кылуу өтө өзгөчө бир мааниге болот. Айша энебизден ырбай айткан бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы 3 айлар кирген учурда эч качан баягы ушундай бир сезим калтырчу дейт да, эч бузбай биринин артынан бир орозо кармайт окшойт деген сезим калтырчу дейт, орозону көп кармачу дейт. Кээ бир учурларда башка жылдардын кээ бир учурларында таптакыр орозо кармачу эмес дейт да. Ал эми өзгөчө Шабан айында эмне кылчу десе, сураган учурда Шабан айында өзгөчө көп орозо кармачу деп айткан экен пайгамбарыбыздын жөнүндө Айша энебиз жубайы. Ошондуктан неге дегенде Шабан айында орозо кармачу, жана ушундай деп айткан сөзүн дагы риваят кылып айтат Айша энебиз. Зака шахрун ягфулу насу анху бейн Раджаб ва Рамадана ва хува шахрун турфау фихи ал-а'мал. Бул Шабан айы Раджаб менен Рамазан айынын ортосунда калат дагы. Көбүнесе инсандар бул айда капилетте билбей калат, сооптуулугун кандай экендигин. Ошондуктан бул айларда мүмкүн болушунча ошол турфа өзгөчөлүгү дагы турфа фихи ал-а'мал, адам баласынын кылган амалдарынын бардыгы жараткан Алла Таалага жетип турат ушул айларда. Жана ошондой эле фа ухиббу ан юрфа амали ва ана сайм. Пайгамбар айткан экен, мен дагы ушул айда кылган амалдарымдын Алла Таалага жетишин каалайм, өзгөчө орозо абалында жакшы амалдардын жетишин каалайм деп айткан экен да. Мындан дагы билсек болот экен, демек бул ай биздин амалдарыбыздын, ааламдардын тарбиячысы болгон Алла Таалага жетип тура турган өзгөчө ай экен. Бул айдагы периштелердин ар бир инсандын кылган амалдарын ушунчалык башка айларга салыштырмалуу көбүрөөк эселеп дагы сооптор менен кайтар эме алгандыгы, жеткиргендиги. Бул ошол айтылып аткан нерселер, бул ай биздин ошол амалдарыбыз Алла Таалага жетет деп аткандын эмеси дагы Имам Бухари менен Имам Муслимдин дагы хадис жыйнактарында келген эмеси боюнча, Айша энебиздин башка бир риваятта айткан эмеси боюнча пайгамбарыбыз Шабан айын толугу менен орозо кармачу деген риваяттар да бар экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, урматтуу биздин Facebook баракчадагы жана ошондой эле Instagramдагы биздин жалпы көрөрмандарыбыз, бүгүн жөнөкөй бир күндө түндө эмес, балким мына шам намазынын кириши менен биз Бараат, Нисф Шабан, Шабан айынын мусулман календарь эмеси боюнча Шабан айынын 14-15 караган түнгө кирип отурабыз.
Бул түндөрдүн бараат деп аталышындагы бирден бир мааниси адам баласынын жараткандын Алла Тааланын пенделерге мээриминин төгүлгөн, ушунчалык берешендик менен мээрими төгүлгөн түн. Адам баласынын пенденин күнөөлөрүнүн ушул түндө эгерде жаратканга кайрылып дуа кылып өткөрө турган болсо кечириле турган бир түндөрүнөн бири болуп эсептелет экен. Субки мындай айтканда айтылган сөздөргө карай турган болсок, жер жүзүндө мусулмандардын эки айт майрамыбыз бар. Бул деген нерсе биринчиси орозо айт, экинчиси курман айт. Ал эми дептир көктөгү периштелердин дагы эки чоң майрам түнү болот деген экен дейт. Ол биринчи түнү ушул бүгүнкү бараат түнү болгон болсо, экинчи чоң бир түнү дагы айт майрам түнү, майрамдай турган түнү дагы кадыр түн деген. Анықтан Субхи Алла Таалам разы болсун радиаллаху анху тафсир китебинде, өзүнүн китебинде Шабан айы жөнүндө мынтип айтат дейт да. 15-чи түнү бараат түнү. Бир жылдын күнөөлөрүн мындай айтканда бейшембиден жума күнүнө караганда 15-чи түнү мына бараат түнү бир жылдык кылган адам баласынын күнөөлөрүнүн баарын кечирилишине. Ал эми жумадан жумага чейинчи десе, жумадан жумага чейинки адамдын бир жумада кылган күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болуп турган бир күндөр. Ал эми кадыр түнчү десе, кадыр түн дагы адам баласынын өмүр бою кылган каталар күнөөлөр болгон болсо, кадыр түндөгү саатка туура келип калса, жараткандын мээримине, кечиримине дал келип кала турган болсо, ошо адамдын кадыр түндө ошол туура тоскон адамдын кечирим сураган же болбосо ибадаттары, анда Алла Таалам адам баласынын өмүрүндөгү кетирген катачылыктарын, күнөөлөрүнүн баарын кечирет деп айтат дейт. Ошондуктан мына бүгүнкү бараат түнү, Шабан айынын 15-чи түнү, иншалла келиңиздер көбүрөөк истигфарлып кечирим сурайлы дагы. Биздин Алла Таалам бир жылдагы былтыркы Шабандан бараат түнүнөн баштап бүгүнкү бараат түнгө чейинки кетирген катачылыктарыбызды Алла Таалам кечирген болсун дейле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Шабан айынын 15-чи түнүн ибадат менен өткөргөндүгү жөнүндө, күндүздөрүн болсо дагы орозо кармап өткөргөндүгү жөнүндө албетте хадистер бар. Анткени Алла Таалам бул түндө бул дүйнө асманына өзүнүн мээрими, рахматы деп айтабыз, тажалли кылып, мындай айтканда жаап, ушул жерде Алла Тааланын мээрими жайыт экен келет. Ошондуктан андан кийин Жабраил периште аркылуу Алла Таалам сурайт экен дейт да. Менден тообо тилеген адам барбы бул дүйнөдө, мен анын бул түндө мен анын тообосун кабыл кылайын. Менден кечирим сураган инсандар барбы, мен аны кечирейин бул түндө. Менден ырыскы тилеп сураган инсандар барбы, ырыскысы кем болуп аткан болсо, мен ошол адамдын ырыскысын мол кылып берейин дейт экен ушул түндө. Дагы эмне десе, менден шыпа, ооруп аткан болсо, шыпа тилеп оорумдан айыгып кетейин деп тилеп аткан инсандар барбы бул дүйнө, ушул түндө? Мен дагы анын ошол оорусуна шыпаны берейин деп Алла Таалам бул дүйнөнүн асманына өзүнүн мээримин жиберүү менен Жабраил периштер аркылуу ошол нерсени айткан экен. Ошондуктан Ибн Мажа сахих хадисте келген ушул жогоруда айтылган бир хадис. Ал эми пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде келгендей, бул да болсо ман ахя лейлатай ал-айд ва лейлатан нисф мин шабан. Кимдеги эки айт деп коет, эртең орозо келип Рамазан айы келгенден кийин эртең айт деген күндөгү түндү жана курман айт деп эртең курман айт деген түндөрдү мындай айтканда жандуу ибадат менен өткөрө турган болсо, анда ошол жана ошондой эле Шабан айынын 15-чи түнүн ошондой өткөрө турган болсо, жандуу өткөрө турган болсо, эртең мененге чейин мындай айтканда уктабастан же болбосо түндүн бир бөлүгүн уктабастан өткөрө турган болсо, лам ямут калбуху яума тамутул кулуб. Анын инсандардын жүрөгү өлгөн күндө дагы мына ошол адамдын дагы жүрөгү өлбөйт деп айтат дейт. Андыктан бир хадисте, башка бир хадис ошондуктан бул түндү пайгамбарыбыздын эмесинде ылайык бараат түнүн лайлатул хаят, мына жашоо, өмүр деген бир түн деп айтылган экен дейт да. Адамга кайра бир өмүр берилет. Кандай дегенде берекелүү бир өмүр берилет деген маселе. Пайгамбарыбыздын Шабан айынын 13-чү түнүндө бир дуа кылган экен дейт. Дуасында ушинтип айткан экен дейт. Алла Таалам ушул менин, о Аллахым, ушул менин үммөтүмө шафаат акыны мага насип кылгын деп сураган учурда Алла Таалам 13-чү бараат эмес, Шабан айынын 13-чү түнүндө, 14-түнүнө караган түндө эмне кылган экен? 3/1 үммөтүнүн 3/1-ине
макулдугун берген экен дейт. Эртеси күнү 14 түнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сурап, Аллахым мага үммөтүмө шапаат кылууга укук берген, уруксат берген, мүмкүнчүлүк берген үммөтүмдүн баарысына дегенде 3төн 2сине уруксат берген экен дейт. Качан гана ошол бараат түнү деп айткан бүгүнкү Шабан айынын 15 түнүндө дагы кол жайып дуа кылып, о Аллахым, мен үммөтүмүн бардыгына кепилдик сураганга шапаат деген нерсеси бул Алла Тааланын менен Алла Тааланынга барып, Алла Таалам кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранып, менин урматыма деп мен кепилдик өтөйүн ушул үммөтүмө, ушул пендеме деп кепилдик сураган, шапаат сураган нерсеси. Шапаат сураган учурда Алла субханаху таала 15 бараат, ошол Шабан айынын 15 түнүндө, бараат түнүндө толук шапаат акысын берген экен дейт. Мына ошондон ошол түн дагы өзгөчө бир мааниге ээ. Башка бир аталышта дагы Лайлатул Бараат деп бараат түнү деп аталса, мына ошол шафаат берилгендик үчүн пайгамбарыбыз толук шафаат, үммөтүнүн бардыгын шафаат кылат иншалла. Ошондуктан Лайлатул Шафаа деп шафаат берүү түн деп айткан экен дейт. Bir emede dagı ушундай айтат пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде: "Инналлаха ла ятталиу лайлатан нисфи мин аш-шаъбана иля ибадихи фаягфиру ли ахлил арди илля раджулейни мушрикун ау мушахинун." Алла Таалам субханаху таала ушул Шабан айынын 15 түнүндө пенделерге, кулдарына назар салып, андан кийин ушул жерден алат дейт, бул дүйнөдөгү бүт пенделердин бардыгына өзүнүн мээримин берип, кечиримин жиберип кечирет дейт да. Бир гана ошол Алла Тааланын кечиримине эки түрдүү инсан илешпей калат дейт. Кандай десе, биринчиси бул дагы болсо биринчиси Кудай Таалага шерик кошкон инсан, мушрик деп айтабыз. Экинчиси мушахин деп айтылат. Бул дагы болсо мусулмандардын арасына бөлөк салган, дайыма ниети жаман болгон, уруштурган, чабыштырган bir insandın Алла Таалам бул түндө дагы, бул түндүн берекетинен ал адам дагы пайдалана албай калат деген маселе. Андыктан ошол хадиске карап, бул түндү дагы өзгөчө мындай айтканда Лайлатул Магфира деп, кечирим түнү деп жактары бар экен. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында бул түндүн өзгөчөлүгү неде десе, 3 айлардын ортосунда болгондугу. Рajab менен Рамазан айынын ортосунда Шабан айы болуп аткат. Ошол 3 айлардын дагы Шабан айынын дагы ортосунун дагы тең жарымында дагы 15 түнү деп айтып атабыз. Бул дагы бараат түнү. Ошондон өзгөчөлүгү дагы ушул өзгөчөлүгү болгон. Биринчиси, экинчиси тафсирлерде келгендей Курандын мындай айтканда Лаухул Махфуздан бул дүйнөнүн асманына түшүрүлгөн бир топ болуп түшүрүлгөн түнү деп айтылат. Андан кийин пайгамбарыбызга ошол меден баштап, Кадыр түндөн баштап 23 жылдык миссиясында 23 жылдын ичинде окуяга ылайыктап бөлүнүп кийин Куран түшүп олтурган. Ал эми Алла Тааланын тагдыр Лаухул Махфуз бүтүндөй бардык амалдардын жазылган, Алла Тааланын өзүнүн амал деп, биздин амал дептериндеги жалпы ошол Лаухул Махфуз сакталган, Лаухул Махфуз деп коет, сакталган ошол жайындан, ошол жерден Алла Таалам бул дүйнөнүн асманына атайын не кылып түшүргөн экен, Куранды топ катарын, бир топ эмесин жалпы эле бүтүн кылып түшүргөндүгүн айтылат, жана ошол бараат түнүндө түшкөндүгү айтылат дейт. Андан кийин Духан сүрөсүндө 3 аятынан баштап келет. Албетте бул Куран жөнүндө келип, андан Куранды биздейт Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин инна кунна мунзирин фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Чындыгында садакаллаху алазим, чындыгында биз Куран-ы Керимди ушул Лейлатин мубарака деп айтабыз. Берекелүү түндө түшүрдүк. Топ кылып түшүрдүк. Бул дүйнөнүн асманына. Бирок бул дүйнөнүн асманынан пайгамбарыбызга Жабраил периште окуяларга байланыштуу Кадыр түндөн баштап, эртең Рамазанда Кадыр түндөн баштап эмне алган түшүрүп олтургандыгы айтылат дейт. Мына ошол жерде Духан сүрөсүнүн 2-3 аятынан баштаган эмеде инна кунда мунзирин, мына Куран аркылуу биз эскертүүчү болдук.
Бул түндө фиха юфрaqu kullu amrin hakim, бүтүндө бардык даанышман, өтө маанилүү иштер мына ушул түндө белгилүү болот. Мына ачканда азыр айтып берем буюрса, кандай иштер, эмне нерселер белгилүү боло тургандыгы жөнүндө. Мына ушул түн өзгөчө бир түн деп атканымдан, анын өзгөчөлүгү эмнеде, эмне үчүн бараат түнү деп бүгүн белгилешибиз керек дегенде, биздин кыла турган амалдарыбыздын бардыгы, бизге байланыштуу тагдырыбызга байланыштуу нерселердин бардыгы мына ушул түндө жазылат экен. Кийинки жылкы бараат түнүнө чейин ким жашайт, ким калат, мисалы үчүн кимдин ырыскысы кенен болот, ким байып кетет, ким кедей болот, кимдин жана башка сыяктуу мына ошондой адамдын тагдырына, жашоосуна байланышкан, бул жашоого байланышкан нерселер мына ушул түндө бүгүн эмне кылынат экен, аныкталып бериле тургандыгы айтылат дейт. Мына ошондуктан бул Духан сүрөсүндө бул аяты негизи кадыр түнгө түштү деп айтылса дагы, көпчүлүк аалымдарыбыздын, тафсир аалымдарынын тафсир китептеринин көпчүлүгүндө дагы бул жок бараат түнүнө арналып, бараат түнү жөнүндө айтылган бир кеп деп, ошо Куран аяттары жөнүндө айтылган экен деп. Мына ушул жердеги аят Духан сүрөсүнүн 3-аятынан 2-3 аяттан башталган аяттар. Ошондуктан жылда Шабан айынын 15-inde өзүңүздөргө маалым болгондой эле, мисалы үчүн биз мындай түшүндүрүп кетейинчи. Соодагерлерибиз, мисалы үчүн соодадагы адамдарыбыз жылдын белгилүү бир учурунда, балким бул декабрь айында болобу, жылдын соңунда жыйынтыктаппы, же өздөрүнө байланыштуу Рамазан айында белгилүү бир учурунда жыл жыйынтыгын кылышат. Ошол бир жылдын ичинде мен эмне кылдым, канча пайда көрдүм, канча зыян тарттым, канча дагы көбөйүү болду деген эсеп кысап эмеси болот. Ошону сыңар эле биздин дагы пенделердин дагы ошондой тагдырыбызга байланыштуу маселелердин бир жылдык бир эмесин эсеп кысап күнү дагы мына ушул бүгүнкү түндөн башталат экен буюрса. Мына ушул бараат түндөн башталып, андан кийин мына ушул бериле турган алдын ала мына ким жашап, ким бул дүйнө менен кош айтышаары, кимдин мындан ары бай болуп, кедей болуп каларын билбейбиз да азыр биз. Мисалы үчүн ким бактылуу болуп, болбой тургандыгын биле албайбыз азыр. Бирок ошо бараат түнү бүгүнкү түндөн баштап кадыр түнүнө чейин жазылып берилип олтурат экен дагы, кадыр түндө бүтөт экен. Ошондуктан бул түндүн өзгөчөлүктөрү да бекеринен эмес. Ибн Аббас риваят кылган бир хадисте бул жылдан кийинки жылга чейинки болчу окуялардын бардыгы өз-өзүнчө, маанилүү окуялардын бардыгы өз-өзүнчө периштелер тарабынан дагы дептерлерине жазылат дагы, периштелерге тапшырылып берилет. Ошол жооптуу болгон периштелер ошол сааты, мүнөтү, секунду келгенде ошол нерсени орундатууга милдеттүү болуп эсептелинишет деген экен. Мисалы үчүн ырыскыбыз канчалык деңгээлде мына кийинки Шабан айынын 15-ине чейинки ырыскыбыздын кандай боло тургандыгын мен билбейм. Мисалы үчүн эртең кандай болуп кетерин да билбейм. Мен бүгүн балким миллионер, бүгүн колумда бар адамдырмын. Балким эртең бүрсүгүнү бир айдан кийин таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче мен бүгүн колумда жоктур, эртең ушундай бир мүмкүнчүлүк туулуп калышы мүмкүн, эртең байып кетишим мүмкүн. Ошондуктан бул ырыскынын да кантип келерин, ким бай болуп, ким кедей болорун бир Алла Таала билет. Биз аракет кылабыз. Биз колдон келишинче чуркайбыз. Бирок баардык нерселер менин койгон эсеп кысабы менен кетпейт экен бул дүйнөдө. Ошондуктан бул нерселерди биз кабыл алышыбыз керек да, кээ бир нерселерди. Ошол түндөрдөн бул түндүн өзгөчөлүгүндө демек ырыскы, ажал, кимге келе тургандыгы, байлык, кедейлик, өлүмдөр, кандай өлүмдөр, төшөктө жатып өлөбү, же болбосо кырсыкта өлөбү, оорудан өлөбү, коронавирустан болобу же башкадан болобу деген сыяктуу маселелер мына ушул түндөрдө башталат экен, берилип тагдырга. Төрөлүү, мисалы үчүн канчалаган адамдар төрөлүп атат бүгүнкү күндө, перзенттер. Бүгүн ушул жазылат. Ушул жылдагы ажылардын саны дагы дейт. Ким ажыга барат? Барабы канчалык деңгээлде? Же ниет кылып акчасын берип койгон бара албай калабы мисалы үчүн? Ошондуктан бул жөнөкөй түндөр эмес. Тарыхый жактан алып караганда дагы, сахих хадистер менен далилденген эмеси боюнча дагы, аят менен дагы далилденген эмеси боюнча дагы бул күндөр өзгөчө Шабан айынын 15-түнү ислам ааламында мейли ал кандай гана ал мазхабта болбосун, кандай гана ишенимде болбосун, бар экендигин эч ким көз жумуп кое албайт. Бүгүнкү ошол айтып аткан өтө радикалдуу кетип, бул мындай болбойт, тигинде мындай деп аткан инсандар дагы балким бул түндүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө, хадистер келгендиги жөнүндө тана албайбыз. Ошол эле бүгүнкү күндө дагы эмне десе, бардык нерселердин эмне болоору, тагдырдын ушул бизге бериле турган тагдырыбыздагы нерселердин бардыгы демек жазылып,
буга чейин берилген болсо дагы кийинки жылга чейинкисинин ар бир милдеттенилген периштелерге бериле турган эмеси милдеттемелери ушул түндөн башталып жазылып берилет экен дейт. Анан кадыр түндө буюрса ар биринин колуна таслим кылынат дейт. Мындай айтканда ар бирине берилет. Ырыскка байланыштуу дептерлер, мисалы дептер Микаил периштенин колуна берилет дейт. Ал эми согуш, жаңжалдар, ар кандай уруш талаштар боло турган болсо, мамлекеттик, коомдук негизде болуп калса, дүйнөдө мындан ары кийинки жылга чейин болбосун негизи да боло турган болсо, ал дагы Жабраил периштеге берилет экен аткаруу боюнча. Ал эми амалдардын нускасычы, дүйнө асманынын жооптуусу болгон Исрафил периштеге берилет. Ошол жазылгандан кийин жана ошондой эле өлүм менен мусибат, кыйынчылык, проблемалар ар кандай башка түшкөн мына бүгүнкү күндөгү мына оору, илдет дагы бул өзүнчө бир мусибат. Мына ушул мусибат дагы өзүнчө бир өлүм сыяктуу эле чоң бир адам баласынын, адамзаттын башына келген бир дарт болуп эсептелип атат. Ушул дагы кандай болот мындан ары, кайсыл айга чейин болот же кайсы жылга чейин боло тургандыгы жөнүндөгү нерсе маалыматтар бүт баардыгы Азраил периштеге берилет экен дейт. Фахруддин ар-Рази айткан эмесине караганда, бул дептерлер тартиптешип, иреттешип, Бараат түнүнөн баштап Кадыр түнүндө толук талып бүтөт дагы ар бир дептер ээлерине берилет деп айткан экен дейт. Кур'ан-ы Карим мына ошол Лаухул Махфуздан бул дүйнө асманына топтон дедик түшүрүлөт. Турат кабыл алыңыздар муну. Ал эми аны ошол мындай айтканда Кадыр түн эмесинен баштап чындыгында келген учурда инсандардын тагдырына ошол орундалуу бир эмесин ар бир периште өз мойнуна алат экен дейт иншалла. Кадыр түнүндө албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи жолу баягы бирден аяттарды, мисалы үчүн биринчи аят Икра деп түшкөн болсо, ошол аяттан башталып, анан 23 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлүп атпайбы? Ошондуктан Бараат түнү момун пенделерге тазаланып, акталып, аруланып, мындай айтканда күнөөлөрдөн арылуусуна бир өтө чоң бир мүмкүнчүлүк туула турган бир түндөр экен. Андыктан биз ушул түндөрдүн мүмкүн болушунча пайдаланып калганга аракет кылышыбыз керек, урматтуу агайын туугандар. Бул түндүн аталыштарынан Лайлатул Мубарака, Лайлатул Бараат, Лайлатул Рахма деп айттык. Мисалы үчүн бул деген нерсе мээрим түнү, бул деген нерсе берекелүү түн, бул деген нерсе күнөөлөрдөн арылуу, тазалануу түнү деп айтылабыз. Ошондон бул эменин түндүн 5 өзгөчөлүгү бар. Бул 5 өзгөчөлүгү кайсылар дей турган болсоңуздар, бүт даанышман же өтө маанилүү иштердин баардыгынын ушул түндө бөлүнүп берилип баштагандыгы. Экинчиси, башка учурга салыштырмалуу бул түндүн дагы башка түндөрдөн, башка күндөрдөн айырмаланган жагы сооптуу жагы көп болгондугунда. Бир кылып аткан амалыңыздын 20 000 эсе көп сооп ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болуп атасыз. Үчүнчүсү, бул түндүн өзгөчөлүктөрүнүн дагы бирөөсү Алла Тааланын мээриминин бул ааламды, адамзатты курчап алгандыгында. Алла Тааланын мээрими бүгүн болуп көрбөгөндөй, ушунчалык деңгээлде кандай эле асмандан жамгыр тамчылап жайт, бирок абдан көп жайт го. Ошондо андан да көп болуп Алла Тааланын мээрими бүгүн жайт экен. Андыктан бул түндө жөн эле уктап өткөрүү менин оюмча жакшы эмес. Бул түндө жөн эле капилетте болуп гана ар бир адам өзүнүн напсисине эмне кааласа ошону кылып өткөрүү да бул дуруус эмес деп ойлойм. Келиңиздер пайдалуу өткөрөлү. Жашообуз ансы деле кыска, өмүрүбүз кыска. Ошо кыска өмүрдүн ичинде өтө 20 жыл, 20 000 эсе көп сооптоп атабыз. 50 жылдык ибадат кылгандын сообун бир түндө алып атасыз. Ал эми Кадыр түндө болсочу 83 жылдык адам баласынын өмүрүндө, 83 жыл өмүрүндө 1000 айдан артык деп атат да, 83 жылдык адам баласынын өмүрүндө кыла турган нерсе, балким кээ бирибизге 83 жыл жетпейт. Кадыр түндө ошондой сооп берилет экен. Бир түндө кылган бир жакшылык, бир садака, бир 2 рекат намаз, бир каза намаз, бир Кур'ан окуу, бир китеп окуу, бирөөгө жакшы нерсени айтуу, ошончолук деңгээлде 83 жыл бою токтобостон ошол амалды кылган менен барабар дейт. Бул Кадыр түнгө байланыштуу. Ал эми бул түндө десеңиздер, бул түндө 50 жылдык ибадат өкүмүндөгүдөй соопко ээ болот деп атат да. Андыктан ушул эмени жакшы өткөрөлү. Үчүнчүсү ошол экен, төртүнчүсү Алла Тааланын кечирим мээриминин, райымынын ушул түндө көбөйүшү. Кечирими ушул түндө болуп көрбөгөндөй инсандар. Кээде биз мындай айтабыз го, пендеден шектениши мүмкүн. Бул мени кечирбейт го деп айтышыбыз мүмкүн. Биз пендебиз, кемчиликтүүбүз, кек сактайбыз, башка кылабыз. Бирок жараткан Алла Тааланын мээриминен эч качан шектенбешибиз керек. Алла Тааланын кечирими бүгүн болуп көрбөгөндөй мол, болуп көрбөгөндөй
берекелүү бүгүнкү күндө кечирим. Ошондуктан келиңиздер кечирим сурап калайлы. Келиңиздер Алла Таалам астагфирулла, кечирип койгон Аллахым деп көбүрөөк кылган каталарыбыз, күнөөбүз үчүн кечирейин сурайлы. Бешинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга толук шапаат укугу берилгендиги мына ушул түнгө байланыштуу бир жагдайлардан бирөөсү болуп эсептелет экен дейт. Андыктан бул түндүн мындайча айтканда бул түндүн берекесинен пайдалана албай калган инсандар да болушу мүмкүн белсе болушу мүмкүн экен дейт да. Бул түндүн Шабанын 15-чи түнү кандай түн экендигин билбейсиңби деп, мисалы пайгамбарыбыз дагы бир күнү түнү ошол туруп андан кийин бир учурда дейт ибадат кылып атканын көрөт Айша энебиз, анан саждага кеткен учурда токтоп калат көпкө дейт. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып аткандыгын угат дагы, тирүү экен деп башта билбейт, анан кийин барып акырын жанына барып караса пайгамбарыбыз саждада дуа кылып аткан экен дейт да. Андан кийин ошол эле кийин чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кайрылып ушул түндүн өзгөчөлүгү жөнүндө, бул бараат түнү жөнүндө билбейсиңби деп сурагандыгы, мисалы үчүн бир Айша энебизге эмес, Хумейрага дагы айткан сөзү бар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, бул түндүн Шабанын 15-чи түн экендигин билбейсиңби деп айтат дейт. Ошондо бул түндө дейт Алла Таалам, Алла субханала таала бул түндүн өзгөчөлүгү, пайгамбар ушундай айткан экен өзүнүн хадисинде, бул бараат түнүндө Бани Калб деп айтабыз, Бани Калб уруусунун, бул уруу, чоң бир уруу, бул уруунун өзгөчөлүгү абдан көп кой бакышкан. Койлордун да көп болгон, көп санда башка урууларга салыштырмалуу. Бани Калб уруусунун дейт койлорунун түгүнчөлүк канча түгү болсо санынчалык бул дүйнө жана ошол бул дүйнөгө келген, өткөн жана бул дүйнөдөгү инсандардын күнөөлөрүн Алла Таалам кечирет экен дейт да. Карабайсыздарбы, канчалык деңгээлдеги бир чоң бир кечиримге Алла Тааланын мээримине дуушар боло турган бир өзгөчө күн. Бирок ошол ушундай кереметтүү, ушунчалык деңгээлдеги мыкты мүмкүнчүлүктөргө кыска бир түндө, бир түндүн ичинде балким 50 жылдык ибадатка тете боло тургандай, соопко жете турган бир мүмкүнчүлүктү 2 рекат намазыңыз менен эле, балким ошол эле окуган Кураныңыз менен эле, ошол эле эмелер менен ошончолук деңгээлде көп ишти кылып аткандай соопко жете турган түндө, ушул түндүн берекесинен 4-5 инсандар пайдалана албай калат деп айтат. 6 түрдүү инсанды пайгамбарыбыз айтат хадисинде. Биринчиси дейт, дайыма аракты таштабай ичкен инсан дейт. Мындайча айтканда аракты дайыма мындай артынан кууп ичкен инсан деп айтайлычы. Аны кантип айтабыз, биздин жаңы тилмен айтканда билбейм, ар кимиңиздер өзүңүздөр баа бериңиздер, бирок ошондой артынан сая түшүп ичкен, аракты таштабаган инсан. Бул ушул түндүн берекетинен пайдалана албай калат экен. Экинчиси, ата энесинин жүрөгүн ооруткан инсан. Ар кандай себептерден улам, бул жеке катуу орой тили менен ооруттугу, же мамиледе адилеттүү боло албай калып жүрөгүн ооруттугу эненин. Ошондой инсандарда бул түндүн берекетинен, сообунан куружалак кылат деп атат. Үчүнчүсү, дайыма зына кылган, зына деген никес карым катнашка баруу эмесин адат кылып алган, андан эч ажырабай, тооба кылып кайтпай жүргөн инсан, адатка айланып калган инсан бул түндүн дагы берекетинен пайдалана албайт экен. Төртүнчүсү, мындайча айтканда албай турган нерсенин, буюм теримдердин эме кылып туруп албайт, өзү албайт, бирок тигин ала турган инсандын оюн бузуп, соодасын бузуп дегенде тиги соодагерлердин дагы бузган инсан дагы, мына бузукулук кылган инсан дагы мына түндүн берекетинен пайдалана албай калат дейт да. Бешинчиси, бул эме хадисте келген эмеси боюнча кол менен жанагы адамдардын түспөлүн ар кандай кылып тарткандар бар, бүгүн жылаңачтап тарткандар бар. Адамдын баягы ислам дининде жүзүн эме кылып тартуу дурус эмес деп айтабыз. Бул кол менен сүрөт тартууну айтып атам, урматтуу агайын туугандар. Ошондуктан ушул инсандар дагы мына ушул түндүн берекетинен пайдалана албай калат деп атат. Эң акыркысы, алтынчысы дагы, ал дагы болсо бул түндүн эмесинен адамдардын арасында бузукулук кылган инсандар. Ушак айың таратып, сөз таратып, эки элди, эки эмелерди, үй бүлөнү бузуп салган инсандар, мындайча айтканда туугандардын арасын бузган инсандар, мындайча айтканда инсандар бул түндүн берекетинен пайдалана албай калат дейт да. Мен ошондуктан пайгамбарыбыздын бир хадисин окуп берейин сиздерге. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай айтат дейт да. Иза канат лейлатун нисфи мин Шаъбан нусиха ли малакил маути куллу мен ямуту мин Шаъбан иля Шаъбан. Шаъбан айынын 15-чи түнүндө Азраил периштеге кийинки Шаъбанга чейинки өлө турган инсандардын ысымдары билдирилет экен. Кийинки Шаъбанга чейин, кийинки Шаъбан айына чейин, 2021-жылдын Шаъбан айына чейинки өлө турган инсандардын ысымдары берилет экен дейт.
وإن العبد لا يغرس الغرس وينكح الأزواج ويبني البنيان. Ал эми адам баласы дейт, эч нерсе болбогондой дейт. Бир жактан карасаң дарак эгип атат дейт. Кабары жок да адамдын, тагдырдан каякта кабары болсун адам баласынын. Дарак эгип атат дейт, үйлөнүп атат дейт, бирөөлөр үй куруп атат дейт. Бирок ошол эле учурда ва инна исмуху кад нусиха фил маута. Бирок ошол эле учурда ошол адамдын кийинки жылга чейинки өлө турган инсандардын тизмегинде аты бар экендигинен кабары болбой калат дейт. Мына ошол хадистин уландысында вама янтазиру бихи амалакул маути илля ан ю'мара бихи файяқбидуху. Азраил периште өзүнө берилген эң акыркы буйрукту эң акырына чейин күтөт. Андан кийин тиги адамдардын кимисинин жанына алыныш керек болгон болсо жанына алат деген экен дейт. Ошондуктан бул түндү дагы тагдыр түнү деп айтып койгон. Тагдырыбызга эмне жазылган ошону көрө турган бир түн экенбиз. Бирок биз дуа менен пайгамбарыбыз ушул күндө өзгөчө бир дуа кылган экен. Кыска эле бир дуа. Ошол дуаны мен кыргызчасын гана айтып берейин, урматтуу агайын туугандар. Ал дагы болсо эмне дуа десеңиздер. О Аллахым, эгерде атымды бактылуулардын дептеринде деп болгон болсо, Алла Таалам сенден сураймын, анда ошо бактылуулардын дептеринде калсын. Ал эми менин атым, менин ысмым бактысыздардын, кыйроон болуучулардын дептеринде боло турган болсо, анда өзүң айткансың, ошол жокту бар кылган, өлүмдү берген да өзүңсүң, жакшыны жаман кылган, жаманды жакшы кылган дагы жүрөктөрдү өзгөртүүчү менмин деп айткансың, өзүңө таянып, мээримиңе таянып айтам, суранамын. Эгерде атым бактысыздардын дептеринде боло турган болсо, анда ал жерден менин атымды өчүрүп койгун деп дуа кылган экен. Ошондуктан биз дагы бүгүн урматтуу агайын туугандар билип болбойт, тагдырыбызда кантип жазылганын биле албайбыз, бирок биз тилек кылайлы, биз дуа кылайлы. Балким биз кылган чын дилден кылган дуаларыбыз бүгүнкү түндүн урматында өзүбүз үчүн, элибиз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, жакындарыбыз үчүн, ооруп аткан инсандарыбыз үчүн, адамзат үчүн, бүгүнкү мына башка келген мусибаттар үчүн, мына ушул нерселерди Алла Таалам кийинки мына эмеде, кийинки жылдын эмесине чейинки тагдырыбызда жакшы болуп жазылыш үчүн Алла Таалам бизге ошол оорулардан шыпа бергин, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, динибиз бекем болсун, ислам динибиздин байрагы дайыма желбиреп жогору турсун, мамлекетибиздин да байрагы дайыма желбиреп жогору турган болсун, ооруп аткан инсандарыбыз бат айыгып кетсин. Өзгөчө мына акыркы учурларда кирип аткан бул илдет сыноо биз үчүн, мусибат биз үчүн чоң бир сыноо болуп атат. Көптөгөн инсандарды жакшы жагына, пайдалуу жагына дагы түрткөн болсо, ошол эле учурда туура эмес, мындайча ар кандай паникага, коркууга алып бара турган жактарда болгондуктан биз жакшы жагынан дуа кылып тилек кылайлы. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Мына ушул бүгүн иншалла атайын Куран хатым кылып окулуптур, бүтүптүр. Андыктан мына ошол Куран хатымдын дагы дуасын азыр бир аздан кийин кылабыз. Мен ага чейин мен сиздер менен дагы бир хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисин бөлүшкүм келип отурат. Алла субхана ва тааладан Алла Тааланын мээримин тилеп, Алла Тааланын жакшылыктарын баарын тилөө менен биргеликте сиздерге дагы жакшылыктарын баарын Алла Таалам каалап кетмекчимин. Бул хадис мен дайыма айтып жүргөн эле сабактарыбызда хадистерден бирөөсү لأن من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة خضرة. Cami Sagir kitabında gelgen eme boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde mıntıp aytat deyt. Sizler üçün жетишпегендик, кедейлик, жок болсом жокчулукта айтсак да болот. Жокчулук фитнасынан дагы көбүрөөк ошол эле молчулуктун фитнасынан, азгырыгынан силер үчүн корком деген экен, үммөт үчүн. Себеби эгерде жок болгон болсо, жокчулуктун бир сыноосу, фитна дегенде сыноосу,
Бул аны менен силер сыналыңар, жанагы кантип сабырдуу болушуңар керек экендигин билесиңер. Ал эми молчулуктун фитнасы, сыноосу кандай десе, молчулук деген нерсе баардык жетиштүү болуп атат. Жетиштүүлүк адам баласын эле көптүрүп коет. Ошондуктан анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, дүйнө бул таттуу жана ошондой эле жашыл дейт да. Неренде өзү ошол нерсе тартып турат дейт. Таттуулугу менен, жашылдыгы менен дейт. Өзүнө абдан тартып тургандыктан адам баласынын көпчүлүгү мына ошол молчулуктун, барчылыктын сыноосуна да көбүрөөк алдырып коюшу мүмкүн. Андыктан бүгүнкү азыркы жагдай, урматтуу агайын туугандар, сабырдуу болуңуздар деп атканымдан максат, бүгүн убактылуу балким кичине жетишпегендик биремесине кирип атабыз, убактылуу деп айтайлы. Бул күндөрдө өтүп кетет иншалла. Эч кайгырбаңыздар. Бул күндөрдө өтүп кетет. Бирок ушул күндөрдөгү ийгиликтүү сабырдуулук кылып өткөн инсандар, сабырдуулук дегенде сабырды мен буга чейин көп сабактарымда айттым, жолдорун издеп таптакыр нааразы болбой тагдырга өткөрө тургандай инсандар бул күндөрдүн дагы мына ошол убактылуу ушул сыноо болуп атат азыр. Мен эми бул күндө кичине мурдагыдай 4 маал тамак жей албасам дагы, жок дегенде 2 маал тамак жегениме шүгүр дей турган болсо, мурда мол эт менен тамак жеп көнүп калган жаныбыз бүгүн этсиз да тамакка деле көнөт турбайбыз деп көнгөн болсок, мисалы үчүн тигиге нааразы болуп, буга сөгүнүп, тигиге нааразы болуп, муну айтып, тагдырга наалат кылыштын ордуна тескерисинче барына шүгүр деп өткөрүп алган болсок, мен элем эртең жакынкы эле күндөрдө, жакынкы эле айларда иншалла кайра мурдагы абалыбызга келебиз. Бирок корконубуз келгенден кийинки кайра ошол молчулуктун, барчылыктын, бардар жашоонун, тойлор менен коштолгон, ысырапкерчиликке алып бара тургандай жашоо менен эмес, ошо бардарчылыктын да сыноосунан алдын алып, бүгүнкү күндө келиңиздер ойлонолу да. Бүгүн Алла таалам ошо бизге кандай байлыкты рызкына туш кылган болсоң, Алла таалам менин ыйманымдын, сабырдуулугумдун, күнөөгө батпашым керек болгон эмемдин деңгээлине жараша мага байлыкты, дүйнөнү насип кылгын деп сурайлы дагы. Молчулукту көп сурай бербестен, тескерисинче кээде ошо мол, көп болгон рызкка мен даярмынбы, жокпу деп өзүбүздү сурайлы. Эгер даяр болсок, ал нерсени көтөрө ала билген болсок, көбөйүп кетпей турган болсок, анда биз берсин да, Алла таалам берсин, ашыкчасы менен берсин. Себеби бүгүн ошондой берешең колдорго, садака кылып аткан, зекетин бере турган бир туугандарыбызга бүгүн азыр элибиз муктаж. Ичинде өтө кедейлер бар, мискиндер бар, анын ичинде бир күндүк тамак ашы болгондор бар. Бирок ошол эле учурда жөнөкөй жашоодо балким айлыгы бар, жумушу бар, бирок убактылуу азыр иштебей калгандан улам тамак ашы жетпей аткан бир туугандарыбыз жок экенин эстен чыгарбаңыздар. Келиңиздер, ошондуктан мына ошол Адеп Башаты уюму аркылуу, андан сырткарыда толтура башка уюмдар, Алла ыраазы болсун, жардам берип аткандардан, бүт бардыгынан, ишкер агаларыбыздан Алла ыраазы болсун, элден Алла ыраазы болсун. Ошол фонддагы артта калбастан ошо жардам колун узатууда топтоп, ошону муктаждарга, муктаж дегенде мындай намыстанбайлы, убактылуу муктаж болуп атасыздар. Убактылуу муктаж болуп аткан бир туугандарыбызга жеткирип туруу биздин атуулдук, мекендештик бир милдетибиз деп, мусулмандык милдетибиз деп билишибиз керек деп ойлойм. Андыктан четте калбастан бул иште дагы активдүү катышып беришиңиздерди суранабыз. Бул аркылуу дагы көп маалыматтар кетти, жардам кол узатып аткан ошол Элим Барсың фонду дагы, ошол эле араб туугандарыбыз дагы Алла ыраазы болсун, ошол эле Санабил жана башка Салам фонддору, бүт бардыгы эл үчүн абдан сонун ушул кыйын кезеңде, мамлекет да кичине кыйналып аткан кезеңде жардам кылып, жардам берип аткандыгы менин оюмча мыкты, чыныгы биздин мусулмандык милдеттерибизде орундаткандыгыбыз. Андыктан Алла таалам араңарды деген экен дейт да, бели бүкүрөйгөн аксакалдар болбогондо жана кичинекей ымыркайлар болбогондо асмандан жамгыр жаагандай балелер жаамак дейт. Бүгүн дүйнөнү карасаңыздар, мен деген абдан чоң мамлекеттер чындыгында белдери бүгүлүп калды, кыйналып калды. Коом катарында, эл катарында аргабыз кетти деп атат. Бирок ошол эле учурда бүгүн өзүбүздүн мамлекетти карасак, мамлекетибиздин айткандарына башчыларыбыздын кулагын кулак төшөп чыкпа десе чыкпай турайлы, келиңиздер. Сабырдуу болойлу, келиңиздер. Эмне? Себеби бизде бели бүкүрөйгөн аксакалдарыбыз бар, дуа кылып аткан, ыйлап дуа кылып атат. Ыңалаган ымыркайларыбыз бар, алхамдулилла, Кудайга шүгүр. Ошолордун урматында анан жүрөгү таза, ыймандуу, ихластуу биздин ага эже бир туугандарыбыз бар экен, инилерибиз бар экен, карындаштарыбыз бар экен. Ошолордун урматында Алла таалам иншалла биздин Кыргызстаныбызды, мына ошонун катарында Орто Азиябызды, дүйнөдөгү көптөгөн мусулман бир туугандарыбызга дагы жалпыларына иншалла бул ооруну жеңил кылып өткөрөт деп ойлойбуз. Иншалла бул күндөр өтө жакын.
жеңебиз буюрса. Биз баардыгыбыз ынтымак биримдик менен. Андыктан иншалла келиңиздер, анда эмесе абдан көп дуа тилек кылып хатымда менин атама, менин иниме, менин эжеме, менин бир тууганыма мындай айтканда дуа кылып койсоңуздар деп суранышыптыр. 2000ден ашуун ысымды окуй берсем таң атып кетет экен. Андыктан туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдобуз. Ар бириңиздердин атыңыздарды Кудай Таалам көрүп турат. Аны тизмектеп дагы мен сурандым, жетекчи ушул фонд жетекчи жигиттеринен дагы тизмектеп да чыгарып койгула дедим. Ошол фонддун эмесинде дагы ушул Facebook аркылуу болсун ошону буйртма бергендер, ушул дуа кылып койсоңуздар деп хатымды окуш берген инсандарыбыздан Алла Таалам ыраазы болсун баарыңыздан. Чындыгында жакшы хатымга активдүү катышып окуп атасыздар иншалла. Бүгүн да кезектеги хатым дуасын кылып, иншалла биз биргеликте элибизге, журтубузга, өткөндөрүбүзгө рахматына алган болсун дейли. Алла Таалам аз да болсо ошол бүгүнкү Шабан айынын 15-түнү жана ошондой эле анын ичиндеги бараат кечеси түнү жөнүндөгү анын өзгөчөлүгү жөнүндө кеп кылууга аракет кылдык. Эгерде пайдалуу болгон болсо Аллахтан, эгерде жеткире албай аткан болгон болсок ал да менин кемчилдигим деп билиңиздер. Ошондуктан баарыңыздардан алдын ала кечирим сураймын. Жана ошондой эле сиздерге эки дүйнөнүн бактылуулугун каалап кетмекчимин. Дайыма активдүү болуп биздин ушул катталып туруңуздар, ушул Facebook болобу, Instagramдан болобу көрүп турган биздин бир туугандарыбызга албетте бул дүйнө өзүнүн мындай айтканда тарткан жактары бар. Тарткан жактары бул дүйнөнүн азгырыгы болуп эсептелет. Дүйнөнүн азгырыгына көп берилбестен дагы көбүрөөк ахиреттин тиги дүйнөнүн дагы мындай айтканда алып бара турган жакшылыктарын көбүрөөк эстегенге бүгүн өтө көп шанс бар экен. Ошону пайдаланып кылайлы иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في окулган хатмы шарифтерден түшкөн соопторду Алла Таалам жалпы өтүп кеткен пайгамбарлардын рухуна, анын пайгамбарлар Адам алейхисаламдан баштап пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин өткөн пайгамбарлардын рухуна, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын рухуна, үй бүлөсүнүн, бала акырасынын, ошондой эле сахабалардын рухтарына жана ошондой эле ислам динибизге кызмат кылып өтүп кеткен аалым, аулия, шейхтердин жана шейиттердин рухтарына багыштаган болдук. Жана өзгөчө ушул хатымга себепкер болгон инсандардан дуа үмүт өтүп кеткен ата бабалар болгон болсо, ошондой эле өтө миңдеген ысымдарды берген биздин мекендештерибиздин, мусулман бир туугандарыбыздын өтүп кеткен аты ошол жазылып эскерилген ата бабалардын
туугандарынын, жакындарынын рухтарына Аллахтын ушул Куран аяттарынан түшкөн, хатым шарифтен түшкөн сооптор жеткен болсун. Алла таалам алардын кабырларын нурдуу кылып, эсептерин жеңил кылып, жайларын бейиштин төрүнөн берген болсун. Алла таалам Курандын урматында бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Алла таалам ушу хатым шарифтин урматында Аллахым элибизге, журтубузга, мамлекетибизге өнүгүүнү, бейпил жашоону насип кылган болсун. Өзгөчө ушул оор кезеңде ушул оорулардан, ушул сыноолордон Алла таалам жеңил кутулууну насип кылган болсун. Жүрөктөрүбүзгө, элибиздин жүрөгүнө Алла таалам өзүнө болгон ишенимди, иман, хидаятты насип кылган болсун. Сабырдуулукту ооруп аткандарга Алла таалам шафи ысмы менен шифаларды берип, бат айыгып чыгып кетишин насип кылган болсун. Алла таалам ар кандай ушул ооруу аркылуу дагы бүгүн мамлекетибизде эле эмес, дүйнөдө дагы анын катарында биздин мамлекетибизде дагы ишкерлерибиз кыйналып отурат, иштери токтоп отурат. Алла таалам алардын дагы мындан аркы иштерине, соодаларына, кылып аткан жумуштарына Алла таалам ийгилик коштоп берген болсун. Мамлекетибиздин башындагы инсандарыбыздан Алла таалам Алла таалам иман, тауфик, инсапты берген болсун. Аларга дагы иншалла ушу элдин камында чуркап жүрүшөт. Ошол биздин догдурларыбыз, биздин ошол оорулуу инсандардын артында өздөрү дагы ооруп калса дагы ошого карабастан чуркап жүрүшөт. Алла таалам алардан эки дүйнө бактылуулугунан ошол Алла таалам ыраазы болсун. Алла таалам ошондой эле ошол биздин ушул тартипти карап аткан, тартиптердин сакчысы болуп аткан биздин аскер кызматкерлери менен ички иштердин ошол биздин кызматкерлердин жалпы эмгек жамаатынан Алла таалам бизге ыраазы болгон болсун. Эң негизгиси үйлөрүндө сабырдуулук менен отурган биздин энелерибизден, агаларыбыздан, балдарыбыздан Алла таалам ыраазы болуп, ушул өзгөчө убакытта дагы Алла таалам берген мунун артында да бир жакшылык бардыр. Мунун артында да бир өтө сонун Алла тааланын бизге камдап койгон, өзүбүздү өнүгүп, өзүбүз үчүн дагы жакшы нерселерди ала турганда мүмкүнчүлүктөр болгон бир убакыттыр. Иншалла ушул күндөрдө берекелүү, жакшы күндөрдө, жакшы учурларды биргеликте өткөрүп аткан үй-бүлөбүз менен бекем болууну насип кылган болсун. Иншалла бактылуу үй-бүлөлөр көп болгон болсун, үйлөнгөндөрдүн саны көп болсун, балдар төрөлүп аткан ымыркайлардын төрөлүп аткандардын саны көп болгон болсун. Алла таалам ушул жалпыңыздарды иншалла бул дүйнө ахирет кылып аткан бүтүндөй бардык амалдарыңыздарды эч кемтиксиз ушул бараат түнүнүн урматында Алла таалам кабыл кылып, бүгүнкү түндө иншалла Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалаган хадистеринде айтып, соолопторун айткан болсо, Алла таалам кандайлаган бизге уадаларын берген болсо, ошолордун бардыгы Алла таалам сиздер үчүн орундалган болсун. Алла таалам бул жалпы бүгүнкү сабагыбызды берекелүү кылган болсун. Келип катышып, сабыр кылып, угуп отурган жалпыңыздардан бул дүйнөдө дагы ахиретте Алла таалам ыраазы болгон болсун. Амин. Аллаху акбар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.